3,5 миң калкы бар Эмгек Дала айыл аймагынын жылдык бюджети 5 миллион 800 миң сомду түзөт. Мунун 3 миллион сомдон ашыгы жергиликтүү салыктардан чогулат. Айыл аймакта өндүрүш ишканалары жок эсе. Андыктан 65% дотацияда отурган Эмгек Дала айыл аймагындагылар үчүн куланак кесинин курулуп баштаганы жагымдуу жаңылык болду. Объектиде курулуш иштери башталганы салык иретинде 1 миллион 300 миң сом төлөнгөн. Анын 240 миң сому республикалык бюджетке, калганы 5 айыл аймактын бюджетине түшкөн. ГЭСтин курулушу дагы бизге түзмө-түз транспорттон салык түшүп атат. Ошондон негизинен да көбөйүп атат. Анан подоходный налог деген бар. Жана кызматкерлерден, иштеп аткан кызматкерлерден да маянасынан кармалып төгүлчү акчасы ошол болжол менен 316 миң сомдой түштү. Мына май айынан баштап иштешкен, июньдан баштап түшүп атат. Андан тышкары транспорт с юридических лиц деп коет 246 миң 500 сом түшкөн. Бүгүнкү күнгө түштү. ГЭС түшө турган 485 гектар жердин 225 гектары Нарын райондук мамлекеттик администрациясы, ал эми калганы Токой чарбасынын жери катары трансформацияланган. Бул жерлер Эмгек Дала, Учкун, Жергетал, Миңбулак айыл аймактарына таандык. ГЭС ишке берилсе, аталган айыл аймактардын бюджетин толтуруу менен дотациядан чыгууга мүмкүнчүлүк жаралат. 5 айыл өкмөт бүгүнкү күндө дотацияда турса, келечекте булар да дотациядан чыгып калат да. Мына 4 жылда курулуп бүтсө, 500ге жакын адам иш менен камсыз болот. Ошончо салык түшөт айыл өкмөттөр. Ошончо адам эмгек менен 500 адамдын подоход салыгы бүт ушул 5 айыл өкмөттүн тиешелүү жерлерине ушул өзүнүн жанагысы менен бөлүп берет да. Буюрса мунун келечеги чоң. Куланак кеси жылына 450 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Мындан сырткары жергиликтүү элдин социалдык экономикалык абалын жакшыртууга да салым кошору мерчемделген. Себеби курулуш жумуштары учурунда жалпы 500 адам иштесе, ГЭС ишке берилгенден кийин 100га жакын иш орду түзүлөт. ГЭСи бар балдар иштеп атат, шофер болуп иштеп атышат, сварщик болуп иштеп атышат. Көп жумушчулар, жаш балдар кирип атат, жакшы ал жагы. Айылга деле жакшы болуп атат ГЭСтин курулганы. Кыргызстан үчүн общий деле жакшы да. Бул ГЭС курулган каршы эмеспиз. ГЭС курула берсин. Биздин келечегибизге жана неберелерибизге, балдарыбызга керек. Суу чыгат деп атат, анысы да жакшы болуп атат. Канча миң гектар деген суу чыгат деп атат, анысы жакшы, сүйүнүп эле атабыз. Учурда ГЭСтин деривациялык каналы казылып, жумушчулар үчүн шаарча салынып жатат. Андан тышкары бетон аралашмасын даярдай турган жана шагыл майдаланып, сорттоочу жабдууну орнотуу жумуштары жүрүүдө. Нороза Аблаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.